Катар 15 машинадагы ЗАГСтар Ош шаарында ысырапкорчулукту болтурбоо жана алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери улантылууда. Жергиликтүү бийлик өлкө башчы Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанатты жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү жарлыгын ишке ашыруу максатында калк арасында көзөмөлдү күчөтүүдө. Ага ылайык калаада күн сайын атайын профилактикалык иш-чаралар жүрүүдө. Кезектегиси бүгүн Керметоо аймактык кеңешинде болуп өттү. Бундай иш күндөн күнгө уланып атат, күчкө кирип атат. Президентибиздин жарлыгын Кудай калса аткарабыз, аткарышка биз аракет кылабыз, элдер түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мисалы үчүн чоң ресторан, кафелерде баягы өткөрүп аткан той чаралар, баягы Куран окулуп аткан мезгилдерде ал жерде андай чоң эмелер союлбай атат азырынча. Азырынча анча мынча союлуп атат, аларды токтотууга биз аракет кылып атабыз. Өлүм айтпай келет да булчу. Кокус ошондой ар бир адамдын жамандык башыда бар да. Бирөө атасы же энеси өлүп отурса, ал жерде ошондой чоң нерсени союп жеп отуруш бул өтө уят нерсе. Себеби анын башта кайгы турса, башка турса, бир жылкыны союп, же болбосо бир чоң өгүздү союп жеп кетиш бул өтө туура эмес деп ойлойм. Мэрия тараптан, губернатор тараптан, аким тараптан, айыл өкмөттү тараптардан колдонсо, бул ишке ашып кетет. Бирок муну ашырыш керек да. Бул нерсени бир эле айыл өкмөттөр, же аймактык башкармалыктар эмес, буну жалпы эл чечиш керек. Себеби биздин аксакалдар эле чечип кое турган нерсе да. Бир мисал кылып кетейин, мен 5 күнү мына партсъездде менин группалашым бар эле, ошол жылдыкка чакырды эле, аксакалдары жакшынакай кылып эле бир кой сойдуруп 10 килограмм аш менен мыймандарды узатып коюптур. Себеби айылдын аксакалдары келип эле, сен сойуш сойсоң биз барбайбыз. Жалпы батада кылбайбыз деп койсо, ошол адам сойбой калат экен да. Эл өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Шариатта ысырапкерчиликке жол берилбейт. Мындан улам диний ишмерлер да президенттин жарлыгын колдоого алып, жума мечиттерде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Жыйынтыгында Ош шаарынын казысы Убайдулла Ажы Сарыбаев калктын 90% бул жарлыкты кубаттап жатканын билдирди. өлүк өлгөн үйдө даам тартыш, ошол жердеги тойго айланып кетиш, ошол сөөктүн кадыр барксыз калышы, кала берсе ошол жерге келген адамдардын той катары колдонушу өтө терс көрүнүш. Шарият бул нерсеге тыюу салат. Ошонун эле катарында катар машиналарда ЗАГСка чыгып, жана ресторандарда миңге чукул адамды чакырып дасторкон жайып, келген адамдардын каалоо тилек кыла албастан атың өчкүл арак менен ушул кош айтышы, бул жалпы дасторконду, ак батаны жана анын акыбетин, ахиретин бир гана чөктүрөт, адамды максатсыз калтырат. Указ жакшы болду. Эмнеге дегенде кыз узатуу дегенде жуда орчу эле болчу эле да. Бул нерсеге биз 100% бардык аксакалдар, эл, аялдар, бар адамдар колдоп атат. Жарлыкка баш ийбегендерге мыйзамда атайын жаза чектелген эмес. Ушул тапта милиция кызматкерлери жарандарга эскертүү иш-чараларын гана жүргүзүү менен алек. Ага баш ийбегендерди жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуштар, атайын жоболор иштелип жатканы маалымдалат. Чараларына карабай эле мал жануктарды акча союп, ушундай иш-чараларды өткөрө тургандарга биздин мыйзамдарга бүгүнкү күндө конкреттүү бир жазалар чектелген эмес. Бирок ички иштер органдары, жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ушул кандайдыр бир жазуу чектөө боюнча сунуштарыбызды берип жатабыз. Менимче бул жарлык, бул указ башталышканда мындан ары дагы кошумча дагы бир уландылары болуш керек. Азыр мына бир эле улуулар эмес, жаштар дагы өздөрү эми анча-мынча кайчы пикирлер дагы жаралбай койгон жок. Эми биз ушунча балдарыбызды бактык эле, ушунча өмүр жашадык эле, бизге ушундай мал союлбай же башка болбой ушундай узап кетебизби деген. Бирок көпчүлүк эл туура кабыл алып атат. Анан мен айтат элем, баягындай чоң чыгымга уже көрүнүп байкалып турат. Эми такай ошону азыр биз убактылуу жобону иштеп чыгып, жогору жакка жибергенбиз. Ал жактан жогорку кеңештен бекитилип, ал боюнча келсе дагы күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзөбүз. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров жогорудагы жарлыкка үстүбүздөгү жылдын 24-февралында кол койгон. Анын аткарылышын көзөмөлгө алууну жергиликтүү бийликтегилерден баштап ак үйдөгүлөргө чейин тапшырган. Өлүм болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган талап колунда барына же жогуна карабай, баарына бирдей колдонуларын эскерткен. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.